Кутмандуу күнүңөр менен, менин кичинекей досторум. Баарыңарга жагымдуу, жакшы маанай каалайм. Кыргыз тили 2-класс. Окуу куралдарыңарды даярдагыла. Сабагыбызды баштайбыз. Телеурок. Өткөн теманы кайталайбыз. Балдар, эсиңерде болсо, теле сабактан силер менен аялдардын баш кийимдери жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Аялдардын, кыздардын баш кийимдерин мени менен чогуу кайталагыла. Такыя, элечек, үкүлүү топу, жоолук. Эми сүйлөмдөрдү сүрөттөр менен толуктагыла. Демек, кыздар үкүлүү топу, такыя кийишкен. Аялдар, келиндер жоолук салынышат. Чоң энелер элечек кийишет. Мына балдар, өткөн теманы эсибизге салдык. Эми сүрөттөргө көңүл буруп, бүгүнкү тема эмне жөнүндө болорун божомолдогула. Чыны, кесе, казан, көкөр, жаргылчак, саба, жыгач кашык, жыгач сузгу, бычак. Балдар, сүрөттөн эмнелерди көрдүңөр? Туура, булар идиш аяктар. Кандай идиш аяктар? Улуттук идиш аяктар. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы улуттук идиш аяктар. Бүгүн сабакта улуттук идиш аяктар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал үчүн кандай улуттук идиш аяктар бар? Ал идиш аяктар менен эмне кыласыңар? Деген суроолорго жооп издейбиз. Улуттук идиш көкөр жөнүндө айтып, жазып бересиңер. Анда эмесе, жаңы сөздөрдү мени менен чогуу кайталагыла. Көкөр, көкөр, жаргылчак, жаргылчак, саба, саба, жыгач сузгу, жыгач сузгу. Көкөр улуттук идиш. Жаргылчак таштан жасалган буюм. Сабаага кымыз даярдалат. Жыгач сузгу менен сорпо куят. Эми балдар, эсиңерге туткула. Эмне менен эмне кылат? Сүрөттөргө көңүл бургула. Демек, бычак менен нан кесет. Ал эми кашык менен тамак ичет. Сузгу менен суюк тамак куят. Ал эми чыны менен чай ичет. Кесе менен
сорпа ичет. Жаргылчак менен арпа, буудай майдалайт. Балдар, баарыбыз табышмакты тапканды жакшы көрөбүз. Анда табышмакты тапкыла. Ойлонуп, жооп бергиле. Үстү таш, асты таш, ортосунда бышкан аш. Кана балдар, ойлонгула. Туура айтасыңар балдар. Бул жаргылчак. Балдар, окуу китебиңердин 29 бетиндеги 6 көнүгүүнү карагыла. Көкөр деген тексти чогуу мени менен бирге окугула. Көкөр. Көкөр Кыргыздын улуттук кооз идиши. Көкөргө кымыз, айран, чалап коюлган. Көкөрдүн оозу кууш, моюну узун, түбү кенен болот. Көкөр териден жасалган. Азыр көкөр сувенир катары жасалат. Көкөр төмөнкү бөлүктөрдөн турат. Биринчи кепкеги, экинчи кепкек боосу, ал эми үчүнчү моюну, төртүнчү түбү. Балдар, сүрөт силерге жардам бердиби? Тексти кайрадан дагы бир жолу окуп чыгабыз. Баарыңар көңүл коюп уккула. Көкөр. Көкөр Кыргыздын улуттук кооз идиши. Көкөргө кымыз, айран, чалап коюлган. Көкөрдүн оозу кууш, моюну узун, түбү кенен болот. Азыр ал сувенир катары жасалат. Эми балдар, суроолорду жооптор менен толуктагыла. Эмне Кыргыздын улуттук идиши? Көкөргө эмнелер коюлган? Көкөрдүн оозу кандай? Моюну кандай? Түбү кандай? Азыр ал сувенир катары эмне болот? Жазганыңарды текшергиле. Демек, балдар, көкөр Кыргыздын улуттук идиши. Көкөргө кымыз, айран, чалап коюлган. Көкөрдүн оозу кууш, моюну узун, түбү кенен. Азыр ал сувенир катары жасалат. Азаматсыңар балдар. Эми таблицаны толуктагыла. Жыгачтан, териден, металлдан, таштан кандай улуттук идиш аяктар даярдалат? Ойлонуп, үлгүгө карап толуктагыла. Мисалы, жыгачтан кашык жасаса болот. Эми жазганыңарды салыштыргыла. Жыгачтан кашык,
сузгу, кесе. Ал эми териден көкөр, саба. Металлдан болсо казан, бычак, кашык. Ал эми таштан жаргылжак жасаган. Өз алдынча иштегиле. Чет өлкөдөн келген досуңа көкөрдү сувенир катары бер. Ал жөнүндө айтып бер. Үлгүнү карагыла. Досум, бул көкөр сага белек. Көкөр кыргыздардын улуттук идиши. Көкөргө эмнелер куюлган? Андан ары өзүңөр улап жазгыла. Балдар, жазган өз алдынча ишиңерди мугалимңерге жөнөтүп, мугалимдин сунушун эске алып, оңдоп түзөп, портфолиоңорго салып койгула. Телеурок. Бүгүн сабакта кандай улуттук идиш-аяктар бар экендигин билдиңер. Ал идиш-аяктар эмне кыла тургандыгын үйрөндүңөр. Көкөр кандай улуттук идиш экендигин билип, жазып бердиңер. Ошондой эле досуңарга көкөр жөнүндө айтып бергенди үйрөндүңөр. Балдар, сабак боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Мен үчүн бүгүнкү сабак кызыктуу болду. Анткени мен улуттук идиш-аяктарды билдим. Мен эмнелерди үйрөндүм? Мен улуттук идиш-аяктардын эмнелерден жасалаарын үйрөндүм. Менде суроолор бар. Балдар, эгерде силерде суроолоруңар болсо, анда мугалимиңерге кайрылгыла, же болбосо телесабакты кайрадан көрүп чыккыла. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта тургула.